Кумтөр иши боюнча бүгүн 1-Май районунун соту ишти карады. Бул тууралуу жергиликтүү сайттын бири жазып чыкты. Маалыматта сотко экс-премьер-министр Темир Сариев менен депутат Асылбек Жээнбековду алып келди. Ал эми имараттын сыртында экөөнү колдогон эки митинг болуп, ага 15ке жакын адам келди. Алар Сариев менен Жээнбековдун баш коргоо чарасын өзгөртүүнү талап кылышууда. Экөө тең баш коргоо чарасын уздартуу үчүн сотко өткөрүлдү. Темир Сариев камакта калтырылды. Бүгүн 24-сентябрда Бишкек шаарынын 1-Май райондук соту мурунку премьер-министр Темир Сариевдин баш коргоо чарасын карады. Жыйынтыгында сот аны камакта калтырды. Тактап айтканда, сотко чейинки өндүрүш ишинин алкагында Жээнбеков дагы 2 ай 30 ноябрга чейин УКМКнын абагында камакта болот. Бүгүн 24-сентябрда президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абдикарим Алимбаев баштаган Баткен, Дейлик райондорунун акимдери жана облустук күч түзүмдөрүнүн жетекчилери, Тажикстандын Согди облусунун аткаруу бийлигинин төрагасы Раджаббой Ахмодзода баштаган күч түзүмдөрүнүн жетекчилери жолугушту. Маалым болгондой, жолугушууда кыргыз-тажик чек аралаш аймактарында орун алган окуялар боюнча талкуу жүрдү. Ага катар эле кечээ 23-сентябрь күнү Көкташ айылынын Дахма участогунда тажик окуучуларынын кыргыз окуучуларын мектептен кайтып келе жаткан жеринен уур токмокко алгандыгы жана Лейлик районунун Жаштык айылы менен чектешкен Тажикстандын Хистеварс айылындагы кармалган эки окуучу боюнча кеп болду. Сүйлөшүүнүн натыйжасында Тажикстандын күч органдары тарабынан кармалган эки окуучу бошотулду. Мындан сырткары эки тарап орун алган окуяларды жөнгө салуу жана чек аралаш аймактарда коомдук саясий абалды көзөмөлдөө, эки элдин ортосунда чыр-чатакка жол бербөө жана да соц баракчаларда чыгып жаткан чагымчыл маалыматтарды көзөмөлдөө боюнча макулдашты. Үйлөрдү жаап салышты. Өзгөндө жардамга муктаждар бир жума мурда алган үйлөрүнө кайра кире албай жатышат. Өзгөн районуна караштуу Куршап айылында жакында пайдаланууга берилген социалдык шаарчанын жашоочулары таза суу жоктугунан үйлөрүн таштап, башка жайда баш калкалоого мажбур болушууда. Бул туурасында аталган шаарчадагы номер 51-үйдүн жашоочусу Камиля Турганбаева билдирди. Анын айтымында, ал жердеги тургундар үйүндө жок кезде өздөрүн айыл өкмөттөнбүз деп тааныштырган эки адам алардын үйүнүн эшигине мөөр басылган деген кагаздарды жабыштырып жаап кетишкен. Айрымдар ага карабай үйүнө кирип жашап жатса, айрымдары айыл өкмөттүн бул жоругуна түшүнбөй жатышат. 21-сентябрда социалдык адистин жардамчысы жана өзүн айыл өкмөттүн кызматкеримин деген эки адам үйүндө жок адамдардын эшиктерине Куршап айыл өкмөтү деп бүгүнкү күндү жазып, опечатано деген каздарды чаптап кетишти. Мен көргөн 6 үйдүн эшигине чапташыптыр. 17-сентябрда социалдык шаарчанын ачылышы болгондо аким, губернатор, айыл өкмөт жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү келген. Ошол күнү чейлектерге суу толтуруп, инвесторлордун көзүнчө таза суу чыгардык деп көрсөтүшкөн. Азыр суу чыкпай жаткандыктан айрымдары убактылуу туугандарынын үйүнө кетиши мүмкүн. Ажаткана, жуунуучу жайлар үйдүн ичинде болгондуктан суу жок болсо, бул жерде жашоо оор болуп жатат. Көп балалуу аялдар кыйналып жатат, деди Турганбаева. Куршап айыл өкмөтүнүн башчысы Сактан Келдибаев жашоочулардын арыздуу уматтарын четке каккан жок. Алар чындыгында үйүндө жок жашоочулардын эшиктерин жаап кетишкен. Айыл өкмөт башчысы бул кадамды түшүндүрүп берди. Азыр көпчүлүк көчүп келбей жатат. Себеби ал жерде суу толук бериле элек. Ошол ачылышы болгон күнү бир күн жашашканда суунун бурагыштарын ачык бойдон таштап чыгып кетишкен. Жылуулуктун бурагыштарын бурап коюшкан. Сантехниктер ал үйлөрдүн ээлерин таппай убара болуп жатат. Бизге үй ээлерин таап бергиле деп улам кайрылышууда. Ушул кадамга барганга аргасыз болдук. Суу электр энергиясы толук берилмейинче эшиктерди жаап кетпей туруңуздар деп түшүндүрүү иштерин жүргүзөлү дегенбиз. Сууну толук берели десек, үйүндө жок адамдар суунун бурагыштарын бурап, ачык бойдон калтырып кетип жатышат. Септиктер бар да, алар анда тез эле толуп калат. Азыр түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатабыз, деди Келдибаев.
көз карандысыз юрист Улукбек Бакыев айыл өкмөттүн бул кадамдары мыйзамга туура келбей турганын айтат. Өзүн билемдик менен эч ким бирөөнү мүлкүнөн ажырата албайт. Менчик ээсинин мүлкүн алып коюуга соттун чечими менен гана жол берилет. Айыл өкмөттүн мындай кадамдары кызмат абалынан аша чапкандык болуп саналарын айтты.